Үчүнчү аудио бөлүм. Нурлан абактан чыкканына бир апта болгондо тактай саткан базарга ишке орношту тааныштар аркылуу. Алгачкы күндөрү иштин жүрүшүнө баам салып, иштин алдыга жылышын көздөдү. Бул убакта Нурлан эжесинин үйүнө болгону бир гана жолу барды. Барганда дагы мойнунан байлаган иттей айласы жок барууга туура келди. Эжесинин муздак мамилесинен улам экинчи ал жака кадам шилтебес болгон. Иштери алдыга жылганын, бардар жашап жатканын үйгө кирип эле байкаган. Жездеси саламды жакшы кабыл алганы менен жанына отурбай, ички үйгө кирип кеткен бойдон кайра чыккан жок. Өзүн басынткысы келбеген Нурлан болгону бир чыны чай ичип, кайра ичине тарткан. Эжесинин кайда жашап атасың деген суроосуна кыска гана квартирада деп койгон. Түшкө чейин жакшы жүрүп, түштөн кийин көп иш жүрбөгөнүн келген күнү эле байкаган. Бирок бул иште тил менен гана иштеш керек экенин Нурлан бара-бара түшүндү. Саат 3-кө чейин иште болуп, 3-төн кийин сөзсүз тахминага келет. Бул адетине айланды. Эки жолу жакшы моментти колдон чыгарды. Эгер $500 болгондо көп суммадагы акчага ээ болмок. Ортодон ордомчулар пайда көрүп кетти. Бирок жоктон көрө жогору. Бир күнү Нурлан таң эрте базарга келе атып, чоң бактын түбүндө жаткан кошелёкко көзү чалды. Эки жака көз жүгүртсө эч ким жок. Бирөөнүкү түшүп калса керек деп, аны колуна алып, ичин караса $150 жана 5000 сом бар экен. Ошондо Нурландын сүйүнүчүндө чек жок эле. Бул табылга Нурлан үчүн чоң ачылыш болду. Эгер Кудай буйруп койсо, бат эле берчүсүн берип коет эмеспи. Көңүлү ачык базарга келсе, эки машина тактай келип калыптыр. Алар шашылып аткан соң арзан баада беребиз дегенде, Нурлан таап алган акчаны дароо пайдаланып, тактай сатып алды да, арадан 2 саат өтпөй кайра сатып, 7000 сом пайда тапты. Ошентип, бир айга чукул иштеген соң, тахминага үйлөнчү кез келип жетти. Анткени убакыт өткөн сайын тахминанын ичи бөрсөйүп билине баштаган эле. Баарын тахмина экөө кеңешип, ишемби күндү белгилешти, үйлөнчү күндү. Нурлан почтага барып, айылына телеграмма жиберди, үйлөнүп барам деп. Нурлан бул убакта ичине камчы салдырбай алып кеткенге үлгүргөн. Күндө чөнтөгүнө акча түшкөн Нурлан акчасын тахминага каттырып, өзү ылайыктуу квартира издеп атты. Бул арада тахмина менен Нурлан эрди катын болуп жашап аткан. Эртең мененки наардан кийин Султан менен Батма шаарга барып, уулуна жолугуп келүү үчүн жаңы гана үйдөн чыгышканда почточу аял энтиге басып, экөөнүн алдын торой чыгып салам берди. Саламатсыздарбы? Таң атпай кайда бет алдыңар? Почточу бурулдун берген саламын кабыл алган Батма: жакшы, тиги шаарга баратабыз. Баланын баары да бале, жогу да бале экен. Баягы Нурланга барып, абалын сурап коелу деп жолго чыктык. Иштен чыккан ири жылан демекчи, бала үчүн ата эне түтпөйт тура. Аял алып келем деп кетип, мушташып түрмөгө кайра түшкөнүн уккандырсың. Акыркы убакта абышка экөөбүздүн түшүбүздөн кетпей койду. Ооруп калбаса экен, деп бир топ сөздүн башын сүйлөп жиберди. Дем албай сүйлөгөн Батманы күйөөсү Султан сөз менен зекип, тыйган болду. Болду чеми, ийне жибине чейин айтып, отчет бересиң да. Кыскара айтып койбойт белең. Налып сөзүн улаган Батма күйөөсүнүн сөзүнө маани бербей: анан эмне кылам? Элдин аны менен тең балдары аял алып, той берип, энелеринин колун узартып, небере тынчыттатып, жашоонун рахатын көргөзүп жатышат. Ал эми биздин баланын башы абактан бошобой, экөөбүздү карыганда кыйнап бүттү. Султан жактырбаган түрү менен көзүн андан тартып алганда, Батма ашыкча сөз сүйлөп жибергенин билип, унчукпай калганда, сөз кезеги эми мага келди дегенсеп, почточу бурул: эмесе сүйүнчү, эми силер кайра изиңерге тарткыла. Буйруса сүйүнчүнү кабелтең бересиңер го. Ишемби күнү уулуңар колукту алып келет экен, даярдана бергиле, деп колундагы телеграмманы Султан аксакалга сунду. Мындай кабарды уккан экөө элейип эле туруп калышты да, бири-бирин карап, алгач Батма сөзгө келип: абышка, Нурлан качан бошонду эле абактан? Басып барып, абалын сурап койбогонубуз аз келгенсип, эми ал кандай келин алып келет болду экен? Чогуу жаткан кызды алып келип, бизди курутпагай эле. Батма сөзүнүн аягына чыкпай калды. Султан бурулга карап: болсун, сенин сүйүнчүңдү кантип бербей калайын, деп чөнтөгүнөн 100 сом сууруп чыгып берди. Рахмат сага, бурул, жакшы кабарыңа. Калганын тойдон сүйлөшөбүз. Андан соң кемпирине кайрылды: бас кемпир, жакшылыкты токтоткон болбойт. Тойдун камын көрөлү. Эртең күнгө жума, бүрсүгүн ишемби. Убакыт бат эле өтөт. Аны коюп сен шаардагы кызың менен байланыш. Ал эмне дейт, аны менен дагы кеңеш. Калган сөздү үйгө барып сүйлөшөлү, деп Султан алдыга басты. Жүзүндө кубанычтын белгиси пайда болгон Батма ашыкча сөз сүйлөп алганына өкүнүп, өзүн өзү жемелеп да алды. Ушул кабарды
ушул жакшылыкты канча күтүштү Абышкасы экөө. Көтөргөн көтөрүмчүлөрүн озгу үйгө алып киришкенде чепкенин чечкен Султан кобурана ички үйгө кирип: «Я кемпир, эми эмне кылабыз? Жок дегенде көшөгө даярдап койдуң беле? Кайсы жердин кызы болду экен? Алыстан албаса болгону. Карыганда алыс жолго алып барып темселетпесе болду». Абышка кемпир ары кетип, бери кетип тойгамын көрүшүп, өздөрүнчө даярданып атышып, күмөн дагы санашты. Батма телеграфка барып шаар менен сүйлөшө албай келди. Ошол бойдон эч тайын болбогон соң 2 күн ичинде эмне деген гана ойду ойлошподу. Өзгөчө Султан аксакал бир жерге отура албай, өзүнчө азап тартты. Калыңга алып бара турган акчанын суммасы да аз. Той кандай өтөт? Кимдерди чакырам тойго? Кородогу кашка атты сатам да. Эгер ишемби күнү келин келсе, жекшемби күнү атты базарга алып барып сатсам, пул болот да деген ойго жетеленген Султан бир жерге отура албаганы менен көңүлү ток болду. Ал эми Батма эне бечара камыр жууруп, боз ачытып, өзүнчө эле күйпөлөктөп, ак жоолук салынган үлбүрөгөн келиндин кызмат кылып жүргөнүн элестете, кыялдануу менен убакытты өткөрдү. Ошентип күткөн убакыт келгенде, жетишердик даярданган Абышка кемпир жаңы эле асыр намазынын убагында чайга отурушканда, бейтаныш бала энтеңдеп чуркап келип: «Сүйүнчү, келин келди» деп, босогон аттап туруп калды. Шашылышка барыккан экөө эмне деп айтышарын билбей делдейип туруп калышты. Алгач Батма: «Эй, болсун, болсун» дегенде Султан ордунан туруп: «Сүйүнчүңө бир козу ал» деди. «Ой, кемпир, эмне талтай отурасың? Дарбазаны ач, кошуналарга кабар айттыр, тойду баштайлы». Ошондо гана Батма: «Ай, балекетиңди алайыным, чын эле колукту алып келдиби? Ушул убакка чейин эч кимге айтпай, сырыбызды ичибизге катпадык беле?» деп кобурана ордунан туруп сүйүнчүлөгөн баланын бетинен өп, алдыга кадам таштап, Абышкасы экөө калдастап жыгачтан жасалган дарбазаны кенен ачты. Аңгыча 2 жеңил машина сигнал беришип, ээрчише эшиктин алдына келип токтогондо, Султан менен Батма түш көрүп атышкансып, каккан казыктай эле туруп калышты. Анан эмне кылышат? Түрмөдө жатат деген баласы иномарка машина менен чоңдун малдарындай шаан шөкөттөн лента байлап, колукту алып келип атса, кантип таң калышпайт. Ойлошкон, жөн эле бир машина менен алып келет деп. Мындайды күтпөгөндүктөн эмне кылышты дагы билбей туруп калган жөндөрү бар болчу. Аңча эле кара костюмшым, галстук тагынган Нурлан алдыңкы машинадан түшүп келип салам бергенде гана Султан кучагын жайып, «Уулум» деп бир гана ооз сөз айтып, Нурланды кучактап көзүнө жаш алды. Нурлан атасынын эмнеге ыйлап, көзүнө жаш алганына түшүнүп, өзү дагы эркип кетти. Бул сүйүнүчтөн эле да. Аңгыча Батма келип Нурланды кучактап ыйлаганга өттү. Машинадан түшкөн Нурландын курбулары бул көрүнүшкө ыраазы болуп карап турушканда, Султан: «Ай, кемпир, келинди үйгө киргизбейсиңби?» деди. Султанга кирген кошуналар бир ооздон келин кут болсун деп айтышып, Нурлан менен учурашканга өтүштү. Тахмина уялыңкы машинадан сыртка чыкканда, Батма бетинен өп, өмүрлүү болду балкап, ичинен сүйүндү. Анткени өзүнө тааныш Тахминаны көргөндө кооптонгон ою каякадыр сүңгүп жок болуп, Нурланга ыраазы болду. Анткени Тахминаны эмес, такыр башка кызды күткөн эле. Себеби түрмөнүн дамындатып калган балага кандай кыз тиет деп көңүлүнө көлөкө түшүп турган буга чейин. Кошунасы Асипа: «Ай, ажеңе, эмне жашырдыңар? Эртерээк айтсаңар, биз деле жардам берет элек да» деп кобурана колтугуна кыса келген жоолукту Тахминага салып: «Бар бол, тийгениң менен тең кары» деп алкап сыртка чыкты. Көшөгөнүн ичинде өзүн күткөн ак жоолукту салынып турган Тахмина өзүнчө өкүнүп калды. Ушул үйдүн босогосун ак аттасам эмне, убалым бактыяр сага жетсин деп өткөндү эстеп алды. Султан уулу Нурланга ичи жылып, ыраазы болгону менен көзүнө тике карай албай бүшүркөп турду. Анткенинин жөнү бар. Анткени абакка экинчи жолу түшкөнүндө бара албай калдым деп өзүнчө тартынып атканын Нурлан алгач жолукканда эле билген. Ошондо ичинен аяп кеткен. Бирок өткөндө эстебегенге аракет кылган Нурлан келген кишилер менен учурашып, өзүн алаксытканга өттү. Баарына текши көз жүгүрткөн Нурлан өзгөчө апасын аяды. Бир убакта атасы Султан Нурланды өзүнө чакырып: «Балам, мени кечирип кой. Карыганда адам үйдөн чыккысы да келбей калат экен. Мурда күнү эртең менен энең экөөбүз даярданып алып сага баралы деп жолго чыксак, почточу келип сенин телеграммаңды алып келип сүйүнтпөдүбү? Тойго деле даярдык жок эле. Эртең менен ачуу басарга барып келели. Сенин оюң кандай?» деди. Нурлан өзүн токтоо кармап: «Ата, менде бир аз акча бар эле. Керегиңизге жаратыңыз» деп Нурлан 10 000 сом акча бергенде, Султан эмне деп сөз айтышты билбей туруп калды. Анан эмне кылат? Түрмөдө деген баласы калыңын камдыган аз келгенсип,
болгон тойдун чыгымын көтөргөнү эмне деген сөздү ичине камтыйт. Султан түрмөдө жатып мынча акчаны кайдан таптı деп уулунан күмөн санап дагы турду. Ичинен сыр бербеген менен Нурландан сөз күттү. Аңгыча бакылдап сүйлөгөн Калысбек кошунасы сырттан кирип: Султан байке, келиң кут болсун. Мына чыныгы ул деген ушинтип айыл алып ата-энени сүйүнтөт. Нурлан менен учурашты. Хуш боңбек болсун. Качан бошондуң эле абактан? Биз сени абакта деп ойлодук эле да. Султан байкем менен жеңем сага учурашып келебиз деп даярданып атышкан. Анан эле сени аял алып келди деп угуп калдым. Нурлан берилген суроого: бир айдан ашты. Мунапыска илинип бошондум. Азыр базарда иштеп жатам, буюрса иш жакшы. Бул сөздү укканда Султан башын ийкеп, ичиндеги кооптонгон ойдон бошонуп: балам, бир ай мурун бошонсоң, анан өзүң айтып койбойт белең бизге. Бошондум деп. Бир айда энең экөөбүз канча ойлодук сени. Сөздү Калысбек бөлүп кетти. Султан байке, силерге айтканда эмне? Мына Кудай деген бар, бардыгын калыстап коет. Нурлан ак жеринен камалганын турмуш калыстап турат. Бир айда ким мындай жетишкендикке жетишет? Көрөсүз. Эми сиз Урматсыйдын гана үстүндө жүрөсүз. Ак жеринен жаман абакка түштүбү? Эми ошончо чеккен азабынын аягы жакшы болот. Айтты койду дебе. Уулуңуз сиздин атыңызды чыгарбаса дагы жеңем экөөңөрдү алаканына салып багат. Силер мунун азабын кандай тартсаңар, эми сыйын гана көрөсүңөр. Менин жүрөгүм сезген Нурлан ак жеринен кесилгенин. Керек болсо жылдап шаарда жүргөн балдар Нурлан сыяктуу аял алып келбейт. Султан сөз кезеги келгенде: рахмат, Калысбек. Ылайым сен айткандай болсун. Ушул уулумду эмне кылып гана бакпадым. Бүгүн мен уулума абдан ыраазымын. Ушул тойду батмай көз канча күттүк деп кубанычын жашыра алган жок. Ошол күнү мал союлуп, 2 жашкан нике кыйылып, жол ачылды. Акшы ишептүү калың салынган жуурканга Нурлан менен Тахмина эзилише өбүшүп, өздөрүн эркин сезишип, бири-бирине өздөрүн арнашты. Ушул түнү ак нике менен кошулган 2 жаш эми даана сүйүүнүн тереңине баа беришип, бири-бирине жеткендерине ынанышты. Бирок экөөнүн жүрөктөрүн өйгөн маселе болду. Нурландын кесилип келгени, ал эми Тахминанын боюнда болуп келгени, эрибеген мөңгү музундай көкүрөктөрүн ээлеп, көңүлдөрүнө көлөкө түшүп турду. Эртең менен таң сөгүрүп баратканда Султан багымдат намазын окуганы төшөктөн туруп, дара талганы сыртка чыгып, өзүнчө дуа кылып тамдайлана басты. Бала кезинен берки адаты эртең менен эрте турган. Түнкү саат 3-тө уктаса дагы эртең менен эрте ойгонот. Багымдат намазын окуп болгондо кемпири Батма жылуу төшөктөн туруп, бетин жуумуш болуп, чоң самоорго суу куюп, от тамызып аткан убакта Тахминанын ичке жагымдуу апа деген үнүн укту. Апа, келиңиз мен тамызайын. Бул сөздү укканда Батманын эт жүрөгү элжиреп, канчадан бери күткөн келиндүү болсом экен деп, кыялданган кыялына эми даана жеткенине ынанып, өзүнчө жалынып сүйлөп жиберди. Балекетиңди айланайын. Мен өзүм эле бүгүнчө дагы көшөгөдө отура туруп алам. Өзүм эле жасайм, деп айтып, Тахминаны караганда ичине көз урунду. Ошондо Батма энени бирөө балта менен башка чапкандай абалда калды. Бирок сыр бербегенге аракет кылды. Бара кой, мен өзүм эле. Бул жолу Тахмина Батма анын боюнда бар экенин байкап калганын билген жок. Акчоолугун алдына салынган калыбында ичкери кирип кетти. Батма самоорду тамызып атып, көңүлү кирдей түштү. Түрмөдөн чыккан балага мындай сулуу кыздын тийгенине таң калып атсам, көрсө негизги маселе анын ичинде турбайбы? Ал боюндагы бала кимден болду экен деп ойлоп, кечеден берки сүйүнгөн сүйүнүчү каякадыр жоголуп, кабагы бүркүлө түштү. Бул убакта абышкасы Султан эч нерсе менен иши жок. Короодогу көк уюн падага кошкону айдап жөнөдү. Ичине сыр каталбаган Батма өзүнчө эле туталанып, ички сырын кимге айтышты билбей, бейжай эле басып, эмне кылып атканын өзү дагы билген жок. Аңгыча оңдой берди болуп, уруулаш кайнисинин аялы келип калды. Абысынын көргөндө утурлай басып, анын берген саламын алыг алып: Каным бери келчи, мындай бас, деп аш үйдү көздөй бет алды. Каным чоң жаңылык укчудай кадамын тездетип, Батманын артынан басып, аш үйдүн астанасын аттаганда Батма эшикти ичинен жаап: Каным, иш жаман, деп көзүн алаңдата канымды карап түрүн бузду. Каным чочуп: Эмне болду жеңе? деп көзүн алайтып, Батмага бор оорган түр көрсөтүп: Угуп атам, кулак сизде дегендей Батманы карады. Ушак дегенде жантыгынан жата калып уккан канымга Батманын басым менен иш жаман деп айткан сөзү жага бербей калды. Ан сайын Батма түрүн бузуп: Тиги жаңы келинди өзүң сөзгө тартчы. Азыр эле байкадым, анын боюнда бар окшойт. Бул сөздү укканда каным: Ок жеңе, ошол кантип болсун, деп чочумуш болду. Батма шыпшына: Ичине эле кулагым жакшы укпаса дагы көзүм жакшы көрөт. Болгондо дагы 3 айдан өтүп калса керек.
ичиндеги балага. Ал бала кимден экенин сен жеңе катары сурап билчи. Эл укса эмне дейт? Султандын келини атасынын төрүнөн бозуп келиптир деп айтышса, анда эле уят болдук. Ханым Батманын сөзүн коштоп, туура айтасыз. Мен азыр шейшеп текшермиш болуп кирип, элгилеректе сурап чыгайын. Эгер Нурландан болсо, анда сөз башка. Эгер бала Нурландан эмес болсочу? Батма ханымдын сөзүн оозунан жулуп алып, анда кетирем. Бирөөнүн арамсыйдык баласын багып эмне кылам? Абышка ачуу басарга кете электе азыр тез билип чык. Ханым шашып, ачуу басарга кимдер барган атат? Деп сурап жооп күтүп калды. Батма берилген суроого көңүлү соз. Бектемирдин машинасын айдатып, тайекеси анан иниси үчөө барышат го. Анын деле сүйлөшө элекпиз, деп ханымды шаштырды. Ханым макул дегенсип аш үйдөн чыкканда Нурлан үйдөн чыгып келаткан. Бактияр ооруканадан туура 2 ай дегенде бир бутун кестирип үйгө чыгып келди. Өңүнөн азып, арыктап, купку болгон Бактиярды мурунку чам карактап көп жүргөн кезине эч салыштырып болбойт эле. Бир ордундан жылбай отурган Бактияр көп нерсени эми гана түшүнүп отурат. Баардан дагы Тахминанын ый аралаш айткан сөзү кулагына жаңырып, элеси көз алдынан кетпей койду. Анткени анын эң акыркы олжосу Тахмина болгон эле. Тахминага чейин абийирине кол салган кыздардын көз жаштары, алардын каргышы, аягы ушул жолго алып келгенин Бактияр эми гана сезип, өткөнгө өкүнүп, түнт дагы болуп кетти. Бактияр бутунун сынганына деле көп өкүнгөн жок. Врачтардын эми сен тукумсуз болуп каласың деп айткан сөзү жүрөгүнө үйдү. Атасы менен апасы чарк көпүрөктө айланганын, болгон күчтөрүн жумшап, акчанын күчү менен мен деген күчтүү врачтарга көргөзгөнүн Бактияр кантип эле билбесин. Бир гана ата-эне бала үчүн баарына кайыл экенине башына иш түшүп, ден соолугунан ажыраганда гана билип олтурат. Кечке бир ордунда отуруп, акыркы убактарда тажап кетти. Бул дүйнөдө ден соолуктан өткөн байлык жок экенин эми түшүнүп отурат. Эртең менен апасы жумушка кетип баратып, үйлөн десем тилди албадың эле, эми качан үйлөнөсүң? Эгер тилди алсаң, сени аялың карайт эле. Тахминаны эле келин кылып бергениңде, ал сени да мени да жыргатмак. Бул айтылган сөздүн тереңинде эмне деген сөз жатканын Бактияр айттырбай билди. Энеси сыртка чыгып кеткенден кийин бир топко ойлонуп отуруп, акыры Тахминага кат жазууну чечти да, акырын жылып, столдун четине келип, ак кагазды колуна алып, кат жазуу менен алек болду. Улам бир барак кагазды толтуруп, анан кайра аны жаратпай тытып салып атып, акыры 2 барак толтура кат жазды. Каттын мазмуну төмөнкүчө жазылды. Тахмина, кандай жүрөсүң, окууларың кандай деп өзү жөнүндө сурап келип, акыры өзүнүн сөзүн жазды. Тахмина, чынын айтсам мен сени сүйөм. Бирок убагында көпкөндүккө салып, сенин баркыңды билбептирмин. Эми гана баарына текши ой жүгүртүп түшүнүп отурам. Сен эгер колуңдан келсе, мени кечирип, мага бир жолугуп кетчи. Өкүнөм, сени капа кылганым үчүн. Менин өтүнүчүмдү аткарып, көзүмө бир гана жолу көрүнүп койсоң, мен сага ыраазы болот элем. Бир мүчөмдөн ажырап, ден соолуктун кадырын эми билип турганымда сөзсүз келип кет. Сени күтөм деген маанидеги сөздөрдү жазып, Бактияр жазган катын бир сыйра окуп чыгып, тыкан бүктөп чөнтөгүнө салды да, эми бул катты кимден берип жиберсем деген ойдо терезеден сыртты карады. Бул убакта күн шашке болоюн деп калган эле. Гүйлдөгөн машиналардын үндөрү тынчтыкты бузуп, ары бери кыйма чийме өтүп жатканын бир топ карап туруп, өзүнүн бир кездеги машина айдап, сулуу кызды тандап салып жүргөн убагын эстеп, ичинен түтөп кетти. 5-этаждан жерди бир топко карап туруп, ордуна келди да, диванга чалкасынан жаткан калыбында өткөндү эстеп бир топ жатты. Бул ооруканада эсине келгенден бери адатка айланган. Анан эмне кылат? Башка иш колунан келбегенден кийин бутуна протез, бут салганга чейин үйдөн чыгууга болбойт. Бул убакыттын ичинде Бактияр баарынан атасы менен апасынын эмгегин баалады. Эми баштагыдай эч качан аларга орой мамиле жасабайм. Эмгектерин баалайм деген максатта өзүнчө план түзүп, аны иш жүзүнө ашырууну ойлоду. Ханым үйдү көздөй шыпылдай басып келатканынан улам аны шейшеп текшергени келатканын Нурлан айттырбай билди. Анткени аш үйгө апасы менен кирип кетип, кайра чыкканына чейин байкап турган эле. Ханым үйгө киргенде Нурлан алдын тосуп салам айтып, учурашып сөздү чукул баштады. Жеңе, сиз Тахминаны уялтып, шейшеп текшерип убара болбой эле коюңуз. Анын боюнда бар, деди. Ханым кара күчкө чоочуп, кантет, эмне дейт чечек? Ошол кантип болсун? Демиш болду. Нурлан көзүн күлүңдөтүп, аны коюп, апама түшүндүрүп айтып коюңуз. Бала менден. Азыраак жаңылыштык кетти бизден. Кеткен күнөөлөрдү кечирип, атама дагы түшүндүрүп айтып койсун. Сиз ушул ишти бүтүрүп берсеңиз, чоң сооп иш жасайт элеңиз. Тахмина уялып үйдө отурат.
өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып аны уялта көрбөгүлө. Анда күнөө жок, күнөө менде, деп Нурлан үстүртөн түшүндүрүп айтып, канымды жолго салды. Каным Нурландын айткан сөздөрүн өзүнүн сөзү кылып Батмага айтты да: "Сиз акеме түшүндүрүп айтыңыз, ал капа болбосун. Эң негизгиси 2 жаш ынтымакта жашаса болду", деп Нурланга тарта сүйлөдү. Батма оор жүктү үстүнөн бирөө алып салгансып: "Чын эле ичиндеги баласы Нурландан болду экен. Түрмөдө жатып бул келин менен кайдан байланышып жүрөт? Бул жагы бүдөмүк ойду айтып турбайбы?" деди. Ханым калып күлөп: "Аны сиз экөөбүз кайдан билебиз? Эң негизгиси үйгө келген бирөөнү кодулабаганыңыз оң. Кыз бойдон келген келиндерди деле көрүп атпайбызбы? Эң негизгиси экөө кол кармашып кетсе болгону." Батма сөзгө кошулду: Ошону айтсаң, түрмөнү көрүп калган Нурландын келечеги кандай болот, аны ким билет? 2 бакыр бир тукур болуп жашап кешсе болду", деп сөзүнө чекит койду. Ошентип сапар карып, үйлөнүү той дагы бүтүп, Нурлан менен Тахмина шаарды көздөй бет алышты. Экөөнү Батма эне узатып чыгып, акыл сөзүн айтып узатты. Шаарга келгенде Тахмина менен Нурлан алдын ала баасын төлөп койгон Батирге келип түшүштү. Бул экөө эң биринчи өз алдынча жашоого кадам шилтеген күн болду. Өзгөчө Нурландын кубанычында чек жок эле. Анткени абакта жатып, ушул күндөрдү күтүп, кыялданбады беле. Тахмина Бактиярдын бутунун кесилгенин жазган катын алып окуган соң билди. Аялдык боорукерлиги менен аяды, бирок андан башка эч нерсе жасай алган жок. Турмушка чыкканы жөнүндө гана үстүртөн кат жазды да, андан боюна бүтүп калганы тууралуу билгизбестен сөзүнүн аягында "Эми мени унут, менин башым баштагыдай бош эмес" деп жазып, катты алып келген кыздан берип жиберди. Алгач Бактиярдан катты алганда уулуу жыланды кармап алгансып ичиркенип алган эле. Анткени жаңы эле Нурландын үйүнө барып, бетин ачып келген. Анда дагы шакылдап сөз жебеген келиндердин өзү жөнүндө айткан сөздөрүн кулагы чалбай койгон жок. Баардан да кайненеси Батманын жумуш кылдырбай, ичиңдеги баланы ая деген сөзү ушундай бир катуу тиеп, ошондо дагы Бактиярга карата жаман ойду ойлоп койгон эле. Баарына "Сен күнөөсүң, Бактияр" деп. Анан эмне кылат? Ак көчөгөнү агаттаса болот эле го. Алакандай жерин коргоп ала албаганына өкүнө, кайын журтуна барып катуу сынып келгени кандай ойду тартуулайт. Бактиярдын катын окубай нечен жолу тытып салгысы келди. Бирок өзүн сабырлуу тутуп, болгон күчүн жыйып катты окуп чыгып, кайра аны аяп кетип, жооп жазып көңүлүн көтөрөйүн деген ойго барды. Бирок барып жолуга албасын басым менен жазып, "Мени унут" деп кайра эскертти. Бул учурда Бактияр чыдамсыздык менен Тахминадан жооп күтүп, өзүнчө толкунданып отурду. Андан дагы акыркы убакта түш көрсө түшүнөн, ойгонсо оюнан кетпеген Тахминанын сүрөтүн чөнтөгүнө салып алганы адатка айланган. Бул дагы кандайдыр бир деңгээлде сүйүүнүн күчүнүн демеле. Ою онго, санасы санга бөлөнгөн Бактияр буга чейин мынчалык бушайман ойго калбаса керек. Өзгөчө атасы жогорку кеңешке депутат болгону чамгарактап көөп кеткенин 4 дубалды тешетиктеп отуруп эстеди. Атасынын арам жол менен акча таап, жасалма жол менен чоң кызматка көтөрүлгөнүн Бактияр 5 колундай билет. Андан дагы атасынын жасалма мамиле жасаганды өздөштүргөнүн башынан эле билери бышык. Анткени анын кабагы үйгө киргенде түнөрүп, сыртта көңүлү ачык жүргөнүн бала кезинен эле билген Бактияр атасын болгон жаман сапады жана тапкан арам акчасынын куну өзүнүн бутунан ажыраганы экенин эми гана калыс ойлоп отуруп сезди. Көрсө ар нерсенин аягы жана жооп берчү убагы болорун ден соолугунан ажыраган соң билип олтурат. Эгер атасы машина сатып бербегенде, күнүгө кирээңе жарат деп, арам жол менен тапкан акчасын бербегенде, анда Бактияр бул абалга туш келбейт эле. Жаш кезинен ойноп күлчү убагында бир бутунан ажыраганы Бактияр үчүн өтө эле чоң жоготуу болду. Ушул ажыраган бутунан аскерде жүрүп ажыраса, анда сөз башка эле. Баардан дагы тугумсуз калганы катуу сокку болбодубу? Көңүлү алып учуп Тахминадан жооп күткөн Бактияр не деген гана таттуу кыялга жетеленип, үмүтү бир гана жан дүйнөсүнө тынчтык бербеген, бүт титин ээлеп алган сүйүү сезиминин ээси Тахминада болду. Тахмина менен жаңы таанышып, аны менен рахат кафесине барганы, андагы Тахминанын тунук күлкүсү, ачык айрым мүнөзү, ичинде тырмактын агындай кири жок жасаган мамилеси көз алдына тартылып, анын өзүнө жасаган аруу мамилесин, өзүнүн айбандык сезими менен мамиле жасаганын эстеп көңүлү кирдей түштү. Эми болгону бир гана багытта жакшы үмүт менен жакшы жооп алсам деген ойдо адатынча терезеге жакын келип сыртты карады. Ушул убакта сырттан добуш чыгып, өзү өтүнүп кап берип жиберген кызды көргөндө, анын көздөрүнө көзүн кадап, кандайдыр бир жылуулукту издеди. Бермет эч сыр бербей,
мени күтүп отурасызбы? Кичине кечигип калдым, деди колуна кармаган бир бүктөм ак кагазды Бактиярга сунуп жатып. Мен кете берсем болобу? Азыраак иштерим бар эле, деп өзүн Бактиярдан оолак тутtu. Бактияр кунарсыз көздөрүн Берметке кадап, кухняга кирип чай ичсең болот, курсаң ачкандыр, деди. Бермет бул жолу Бактиярды аяп кетти. Жалгыз кечке үйдө отурат, азыраак болсо дагы эрмек болоюнчу деп. Сиз чай ичесизби? Эгер чай ичсеңиз, сизге чай берип деле коюп кетейин, деди. Бактияр дубалда илинип турган саатты карап, мейли, чай койсоң койчу, чогуу отуруп чай ичели. Кечке отуруп тажаптага кеттим. Эгер үй жер там болгондо эптеп сыртка чыгып алаксыйт элем. Бермет башын ийкеп, мен азыр деп чай койгону кухняга бет алганда, Бактияр колундагы ак баракты ачып, шурудай тизилген тамгаларга көз жүгүртүп, Тахминанын жазган катын окуп чыкты да, дароо кабагын түйүп, өзүнчө ойго батты. Чоң бакыттан куру калгансып. Эч билинбей убакыт өтүп, Тахминада боюнан бошондо. Болгондо дагы балканактай уул төрөдү. Бала төрөлгөндө Нурлан өзүнүн канынан жаралгансып катуу сүйүндү. Нурландын сүйүнгөнүн көргөндө Тахмина өзүнчө өкүнүп алды. Андан дагы буга чейин эч иш кылдырбай, ичиндеги баланы аяган эле эмне деген адамдык сапатты айгинелейт. Эми минтип түн ортосуна чейин күтүп, сүйүнчүлөгөн медсестра кызды ыраазы кылып, андан дагы гүл берип жибергени, эртеси эртең менен жаш сорпо ичсин деп эт сатып келгени Тахмина үчүн азаптын азабы болду. Өзү өзүнө батпай, бул арамсийдик балага эмне мынча жан үрөйт, өз канынан жаралбагандан кийин деп өзүнчө эле бушайман болду. Бир чети Нурланга тийгенине сүйүнүп да калды. Кан тибеме Нурландын көңүлүн сындырып, жаман сөз айтам. Эркек болбосоң кое кал, чыныгы эркек сендей ичине кир сактабаган жомарт болсо гана деп баласын эмизип отуруп, Бактиярды эстеди. Бактияр учурда өз канынан жаралган бала бар экенин билбейт. Эгер билсе кандай болот болду экен деп ойлоп, Нурлан менен кеңешип көрүүнү туура тапты. Чын эле Нурлан деле каршы болбойт, ал баарына түшүнөт. Баланын кимден төрөлгөнүн Бактиярга билгизели деп айтсам, Нурлан кандай ойдо калат деген ойго жетеленип, бирок бул оюн сыртка чыгарбады. Баланын төрөлгөнүн укканда айылда кайненеси менен кайнатасы дагы жетип келишти. Мунун баарына күбө болгон Тахмина чийкет жигенсип, көңүлү чөгүнкү жүрдү. Буга чейин Нурландын бөпөлөп жасаган мамилеси бир тең. Кайненеси менен кайнатасынын жан ала калбай сүйүнүп, куйрукту коюн союп, бала көрүп келгени бир тең болду. Тахминанын абийири күнөөсүн көтөрө албай ичинен сызды. Бирок негизгиси баланын кимден экенин күйөөсү Нурлан билгени гана Тахминага өбөлгө болду. Андан дагы өзүнүн апасы Калыйпа келип, жетишерлик урушуп, энелик акыл сөзүн айткан эле Тахминага чоң сабак болгон. Ушунун баарына Бактияр күнөөлүү экенин бир өзү жана Нурлан билет. Кыз үчүн мындан артык азап барбы? Ал атасы Сапаралыга жолуга элек. Сапаралы аксакал Тахмина айылга каникулга барган сайын какшап айтчу: "Кызым, адептүү кыз болуп, барган жериңе сый бол. Бизди жер каратпа" деп айткан сөздүн артында эмне деген сөз бар экенин Тахмина сөзүнүн маанисинен улам илгиртпей билген. Ошол пайгамбар жашына барып калган атасынын аманат сөзүн аткара албай, жеңилдикке алдырып ийгенине алигиче бармагын тиштеп өкүнгөн. Ооба, апасы Калыйпа эшикти аттап кирип эле өзүнүн сепкил түшкөн бетин көрүп, көзүнүн зарын агыта карап: "Тахмина, бул эмне кылганың? Бизди жер каратып, ачуу басар келгенине али 2 ай боло элек. Ал дагы ичиң кантет челекейип дегенде өлбөгөн 4 шыйрагы калган." Эмне деп жооп беришти билбей жер карап, мелтиреп туруп берген. Андан башка эмне кыла алат эле? Эми минтип төрөгөндөгү тарткан азабы бул. Абийир кечирбейт дегендей, Тахминанын абалын учурда өзүнөн башка эч ким билбейт. Кечинде жумуштан келген Нурлан Тахминанын бүркөө кабагын байкап, атасы менен апасына байкатпай акырын сурады: "Сага эмне болду? Бирөө капа кылдыбы?" деп. Тахмина тамак жасап жаткан абалында болор болбос жылмайып: "Ким капа кылмак эле, мен өзүмчө эле" деп көзүн Нурландан тартып алды да, күнөөлүү кишидей жалтактап карап: "Курсаң ачкан жокпу? Тамак деле даяр болуп калды" деп сөздү башкага бурду. Түрмөдө жатканда адамдын көзүнөн же кыймыл аракетинен ички оюн билгенди өздөштүргөн Нурлан Тахминанын өзүнчө басынып, чүнчүп, күнөөкөр болуп атканын айттырбай билеп: "Тахмина, биз эмне деп сүйлөштүк эле? Өткөндү эстебе да. Болбосо өзүң эле жаман. Мен сени түшүнөм. Бир гана сенден өтүнөрүм, өткөндү эсиңден чыгар. Мен Тимурду өз канымдан жаралгандай мамиле жасайм деп айтпадым беле? Биз эмне деп сүйлөштүк эле?" Тахмина көзүнө келген жашты арчып: "Нурлан, сага өмүр бою ыраазымын. Баары сен айткандай болот.
деп башын Нурландын көкүрөгүнө жүлөдү. Ошентип өзүнүн угунда убакыт өтүп, көп нерсени артка калтырды. Бирок Тахмина уулу Тимур жөнүндө Бактиярга билгизген жок. Бул аралыкта Нурлан Бишкектин чет жагындагы жаңы конуштан үй алганга үлгүрдү. Ал үйдагы буйрук менен арзан табылып калды. Финкага акча карыз болуп калган оштук келин арзан баада саткандыктан жетпеген акчаны карыздап, эптеп ал үйдү алып калганга үлгүрдү. Эми өз үйү өлөң төшөгү дегендей Тимурдун тушоо тоюн жаңы үйдүн тою менен бирге берди. Бир калыптан жазбаган Нурлан башка балдарчылап жан үрөп, акчанын артынан деле түшкөн жок. Кайра жетим жесирлерге кайрымдуу болуп, кайыр сурагандардын көңүлүн оорутпай, сунган колун бош калтырбай, аз акча берсе дагы ырым кылып бергенди адатка айлантты. Хлебаштарына дагы белек киргизгенди эсинен чыгарган жок. Баарын байкаган Тахмина бул жолу Нурланды тыйган болуп: "Болду чеми, көзүңө көрүнгөн кайырчынын баарына акча бере бересиңби? Мен студент болсом, аз болсо да акчаны сарам жалгармасаң боло", дегенде Нурлан болор болбос жылмайып: "Мусапырдын көңүлүн сындырбаш керек. Мен алиги кайырчыга 10 сом берсем, Кудай мага 1000 сом буйруп, иш менен киреше түшөрүн эсиңден чыгарба", деп жылуу сөз менен жооткотуп койгон. Ошол күндүн эртеси кечинде Нурлан такси айдатып, толгон азык түлүк алып келип: "Тахмина, көрдүңбү? Кече сен менин 10 сомумду аядың эле. Ошол 10 сом бүгүн 6000 сомго киреш алып келди. 20 куп тактай саттым түрктөргө. Кече мен чын ниетимден акча бергем. Кайырчы ушунчалык ыраазы болгон. Анын аягын кара. Бүгүн минтип акчалуу болуп олтурам", деп айтканы бар. Тахмина ошондо Нурландын сөзүнө ынанып, башын ийкеп тим болгон. Чын эле ар бир нерсенин аягы болот эмеспи? Анын сыңары көп эле сараңданып, акчаны аяганды Тахмина көп жактыра бербей калды. Сыныктан башкасынын баары жугушту дегендей, Нурландын жакшы сапаттарынын баары Тахминага жокту. Өзгөчө конок тоскондо болгон тамагын жайнатып, келген коноктордун көзү менен тең айланып, сый көргөзгөнгө аракет кылат. Убакыт өткөн сайын Нурландын иши баштагыдан дагы алдыга жылды. Тактай курулуш каражаттары кымбаттаганы, Нурлан дагы акчаны көп таап, көңүлү жайында. Дүйшөмбү күнү түш ой Ош базарына келип, кеминде 1000 сомго чукул акчага керектүү нерселерди алып, Кемелбекке жолугуш үчүн абакка келди, көңүлүн көтөрүп коеюн деп. Анткени Кемелбектин айткан сөзү көкүрөгүндө орноп туруп алган эле. Буга чейин 2-3 жолу келген. Бирок анда мындай даярдыкта келген эмес. Кемелбек сени свиданияга чакырып атат дегенде, Кемелбек дароо эле Нурландын келгенин билди. Башка эч ким келбейт. Аны 5 колундай билген Кемелбек Нурланга жолуга электе эле өзүнчө ыраазы боло, кудуңдай басып, кезигичүү жерге келди да, Нурлан менен кучакташып көрүшкөн соң, анын өзүнө арнап алып келгендерин көрүп, көзү жайнай түштү. Мындайды күтпөгөн Кемелбек көзүнө жаш алып, эмне деп сөз айтарын билбей: "Ай, рахмат Нурлан, сөөгүмдү агарттың. Эми мен сага 2 дүйнө ыраазымын. Эми бул дүйнөдөн армансыз өтөм го. Себеби мени издеп, мени эстеп келген сен барсың. Ушуну менен 3-үнчү жолу келип абалымды сурадың. Өмүрлүү бол. Азыр мени күтө турчу, уулуңа бир белек берейин", деп Нурлан алып келгендерди көтөрүнүп ичке кирип кетти. Нурлан Кемелбекти сүйүнкөнүнө ыраазы боло, ырасы эле келген экенмин деп ойлоп койду. Адамдын көңүлүн көтөргөн ушунчалык сооп иш эмеспи? Өзгөчө абакта жаткан адамдын Кемелбектин сүйүнгөнүнөн көзүнө жаш алганы эмне деген сөздү айтып турду. Ичкери кирген Кемелбек кооздолуп сувенир катары жасалган бычакты Нурланга сунуп: "Мону менден эстелик катары алып кой. Уулуңа арнап бердим. Уулуң бычактай курч, өткөр жигит болсун. Өзүңдөй акчага берилбеген кол ачык, жомарт болуп өссүн", деди. Нурлан бычакты колуна алып: "Муну качан жасадыңыз? Ушунчалык уста киши жасаганы билинип турат", деди. Кемелбек күлүмсүрөгөн калыбында: Нурлан, сенден өтүнөм. Анда-санда ушинтип келип көңүлдү көтөрүп коюп турчу. Сени көргөндө бир тууганымды көргөндөй болом. Сенөңдү канча хлебаштар Воляда жүрүшөт, келем деп сөз берип кетишкен. Келгендери келди, болгону 1-2 жолу. Ошол бойдон караандарын үзүштү. Эми сени караан тутуп жүрөйүн. Менден кабар алып тур. Не бар не жок, бул дүйнөдөн узап кетсем, Куран окуп жүр. Бул жердегилерге кайдагы жаназа окулсун. Жаназа окулбай көмүлсөм дагы сен эптеп Куран түшүрүп жүр", деп үнү каргылданып кетти. Нурлан Кемелбекти кучактап: "Байке, жөн турузчу каяктагы сөздү айтпай. Мен айтпадымбы келип турам деп. Андан камсынабаңыз. Керек болсо сизди өзүм жерге жашырам. Бирок аны кечинен берсин дейличи. Аны коюп айтыңыз эмне керек? Алып келейин", деди. Кемелбек көзүн жумуп бир топко туруп: "Нурлан, рахмат сага. Сен ушул эле сөзүң керек болчу мага. Эми сен сөзгө кулак сал. Жолугушчу убакыт бүтүп кала электе айтып калайын.
дегенде ушул эле сөз айтылганды күтүп тургансып, эки солдат басып келип, жолугушчу убакыт бүттү, деди. Кемелбек өкүнгөн түр көргөзүп, илинип турган саатты карап, "Кап, азыр 1 мүнөт" деп Нурланга, "Нурлан, бүрсүгүнү келчи. Өтө керектүү сөз айтам. Аптекадан дары ала келген. Эгер тыйының болсо, өпкө калбай калды көрүнөт" деп карс-курс жөтөлөп, керектүү дарыны жазып берди да, бек кучактап, дагы ыраазычылык билдирип, эки солдаттын коштоосунда ичкери кирип кетти. Нурлан абактан чыгып баратып, эмне сөз айтат болду экен деп табышмактуу сөздүн түйүнүн билбей жолуна түштү. Бактияр бутуна протез бут кийгени менен ага такыр көнө албай койду. Бирок колясканы же балдакты колдонуп, көбүнчө Эркиндик бульварында убактысын өткөргөндө адатка айландырды. Көчөдөгү өтүп бараткан өзү теңдүү жаштарды көргөндө көкүрөгү ачышып, арданып дагы кетет. Бир жолу адатынча чоң бактын түбүндөгү отургучта газета окуп отурса, жанына бир кыз менен бир бала келип отуруп, өздөрүнчө сүйлөшүп калды. Бала кызга, "Ай жүрөк, эгер менин бутум бул баланыкындай болуп сынып, мен дагы балдак менен басып калсам, сен мени таштап кетпейсиңби?" деп суроо салды. Анда кыз, "Жөн турчу, бутуң сынбайлы койсун" деди. Бала ан сайын деметип, "Чын эле эмне кылат элең?" деп сураганда кыз, "Убагында көрөт элем. Эмне эле аны такып калдың?" деди. Баятан газета окумуш болуп, экөөнүн сөзүнө кулак салып отурган Бактияр кыздын жообуна муздай түштү. Баладагы кыздын сөзүнө жараша келиштире сөз айтты. "Азыркы кыздарга бай, анан сулуу бала болсо эле болду. Сүйүүнү экинчи орунга коюшат. Сүйүү деген эч нерсеге карабаш керек. Эгер мен сенин орнуңда болсом, убагында көрөт элем деп айтпайт элем. Көрсө сен мени чын жүрөгүң менен берилип сүйбөп турсуң" деп айтып сөздү алыстан баштады. Теги илгери бир кыз менен бир бала экөөбүз сыяктуу кыз жигит болуп ээрчишип, бири-бирин сүйүп жүргөндө, кыздын атасы билип калып кызына айтыптыр: "Эгер мени атам деп ойлосоң, алиги кедейдин баласы менен жолукканыңды токтот. Мен сени башка байдын баласына күйөөгө берем" дейт. Кыз атасынан коркуп ачыкча сөз айта албай, башын ийкеп кутулат да, эртеси күнү болгон сөздү балага айтат. Бала кыздын сөзүн угуп, эмне кылабыз деп экөө кеңеш курушат да, алыс жакка качып кетмей болушат. Бирок экөөнүн тилектери орундалбай калат. Анткени кыздын атасы шашылыш түрдө кызын өзү айткан байдын баласына берүү үчүн тойго камына баштайт. Ошол убакта кызды эч жака чыгарбай, үйгө камап көзөмөлдү катуу коет. Кароолчулардын көптүгүнөн кыз менен бала байланыша албай, башка түшкөнүн көрөм дейт да, тие турган күйөө болчу балага жолугуп, болгон ишти болгондой эле айтып түшүндүрөт. Бирок бала эмне демек эле? Ал дагы атасынын сөзүнөн чыга албаганын айтат. Ошентип кыз тие турган баласына дагы туура түшүнүп, ал жерден баланы күнөөлөй албайт. Анан иш татаал жагына айланганын билгенде, той болот деген күнү кыз өз жанын өзү кыйып өлүп калат. Кыздын атасы туура эмес иш кылганын кеч түшүнгөн экен. Кыздын өлгөнүн уккан бала 3 күн ыйлап, өзүн коерго жер таппай, акыры кыздын үйүнө келет да, аны койгон күнү барып кыздын мүрзөсүн казат. Жүрөгү кысылып, өзүн артык баш сезип, ошол түнү күрөк алып келип кыздын мүрзөсүн ачып, кызды мүрзөдөн алып чыгып уурдап барат да, тоонун арасына барып кайра мүрзө казат. 2 күн дегенде мүрзөнү казып болуп, кызды мүрзөгө жаткызып, анан кыздын төшүнө башын коюп, өзүн өзү бычак менен жүрөккө сайып өлгөн экен. Мына көрдүңбү? Чыныгы сүйүү деген эмнени гана кылбайт. Ал эми сен мени убактылуу гана сүйөрүңдү сөзүңдөн билгизип койдуң, деди. Кыз ошондо да моюн бербей, эркелемиш болуп кутулду. Баятан бери баланын айткан сөзүн угуп, Бактияр өзүн жаман сезип кетти. Канчалаган кыздарды сүйөм деп алдаганы, андан дагы тахминанын "Мени унут, сен баары бир менин баркыма жетмек эмессиң" деген сөзүн эстеп, сүйүүгө туруксуз экенин тигил баланын сөзүнөн улам билди. Анан дагы тахминанын эркек төрөгөнүн уккандан бери чындабандан күдөрүн үздү. Ден соолугу болбогондон кийин барган сайын үйүндөгүлөрдөн дагы көбүрөөк тил укканы көңүлүн кирдетип, убагында убакытты туура эмес пайдаланып алганына кеч түшүнүп отурат. Бутунун оорубаганы менен басып турганда кыйналганы дагы өзүнө минус болуп, акыркы убакта чүнчүп кетти. Чамгарактап көөп жүргөнүн эстегиси да келбейт. 2 август күнү адатынча Эркиндик багындагы өзүнүн ордунда күн көтөрүлүп калган убакта келип отуруп, кеч пешимченде үйүнө кетейин деп атканда, жанына бир жигит келип отуруп, тааныбаса дагы салам берди. Бактияр берилген саламды алик алып, "Сен кимсиң?" дегенсип караганда, Нурлан анын көзүнөн билип, "Тууганга батыр болбо, бирөөлөрдү күтүп атам. Ушул жерден жолукмак элек, кел таанышып алалы. Тирүүчүлүктө сый тааныш болгонго эмне жетсин", деди. Бактияр колун сунуп, "Бактияр" деп атын айтты. Нурлан дагы өзүнүн ысымын айтып, Бактиярдын бутун карап койду да, сөздү башкага буруп, "Келинчегим менен уулум келмек эле, ушул жерден жолугушалы дегенбиз. Бүгүн уулум бирге чыгат, туулган күнү, кечке иштеп кол бошобойт.
деп бери жакта токтоп турган Кудум Бактиярдыкындай кызыл Audi 80 машинасын карап койду. Кемелбек Нурлан алып келгендерди хлебаштар менен жеп отуруп, өзүн бактылуу сезди. Мага дагы киши келет, мен ойлогон, мени эстеген киши бар дегенсип, өзүнчө эле барбалаңдап, көңүлү жайдары, күлкүлүү сөздөрдү айтып, хлебаштарын күлдүрүп, коноктосуп аткан адамдай улам-улам алгыла, тартынбагыла деп, кубанычында чек жок ушунчалык сүйүндү. Анан эмне кылат? Буга чейин хлебаштарына келген тамак-аштарды жеп, ошол убакта ойлочу эле, мага дагы киши келип, мен дагы буларды сыйлаган күн качан келет болду экен деп. Ойлогон ою ишке ашып, Нурлан кенен алып келген азык-түлүк, чыпкасы жок чылым, пачка чайлар дагы бир топ күнгө жетет. Эми өзүнүн хлебаштарынын алдында башын бийик көтөрүп жүргөнгө мүмкүнчүлүк табылды. Бирөөнүн тамагын жегенден кийин кайраага жооп кылыш, тамак берип коюш парз эмеспи? Анын сыңары бул жолу Нурлан Кемелбектин сөөгүнө картты. Андан дагы Нурлан алып келген бир сыйра жылуу кийимдерди өзүнө чактап кийип, жаш баладай сүйүндү. Кечки текшерүүдөн кийин өзүнүн арасында колун төбөсүнө алып жатып, бир топко кыялданды. Көптөн бери мындай таттуу кыялга баткан эмес. Жашоодон үмүтүн үзүп койгон Кемелбек үчүн кандайдыр бир туңгуюктан жол табылгандай эркиндикке чыккысы келди. Түн бир окумуна чейин ойго жаткан Кемелбек бир куту чылымдын жарымынан көбүн чегип койду. Улам-улам кере-кере жөтөлгөн эле тынчтыкты бузбаса, башка эч бир үн жок. Айлана тымтырс. Улага жакта кровать эле анда-санда кыйчылдаганы болбосо, Кемелбек башка үн уга албады. Тамекини дембедем соргондо, караңгыдан чылымдын күйгөн чогу кып-кызыл болуп көрүнүп, анан кайра өчүп бөлмө түтүнгө толуп чыкты. Бул тынчтыкта жатып уйкусу келген Кемелбек бала кезинде, тактап айтканда аскерге кетер убагындагы бир окуяны эстеди. Ооба, ал кезде Кемелбек политехникалык институтка конкурстан кулап өтпөй калгандан кийин айылга келип 6 айлык шофёрдун окуусуна кирип, техникага аралашып калган. Бир күнү 80 жаштагы баласы жок кошунасы Айдарбек карыя Кемелбекти өзүнө чакырып алып, ички үйгө киргизип, эшикти сыртынан жаптырып коюп, сөздү алыстан баштады. Кемелбек, сен эми бул айтылган сөздү ичиңе сакта. Бирок аткар. Мына менин төрүмдөн көрүм жакын болуп, карылык өз койнуна алды. Адам көрсө өзүн карыбагыдай сезип, окат деп жүрүп, кантип карыганыбызды билбей калат экенбиз. Кече эле сендей кырчын курак кезде элем. Эми бүгүн минтип, каражанды бага албай, карылыкка баш ийип турам. Сага муну эмнеге айтып атам? Артымда туяк калбады. Эгер сен аскерден келгенче мен аман болсом анда жакшы. Бирок аны так айтып болбойт. Дегенимде илгери үркүн убагында 12 жашта элем. Чоң атам Мамбет экөөбүз ичке суунун ичиндеги үңкүргө 1 килограммга жакын алтын катканбыз. Аны менен пайдалана алган жокмун. Бирок андан азыраак алып, 60-жылдары жылдары керегиме жумшагам. Ошондон калган алтынды сен мага алып келип бер. Мал алып даярданып коеюн. Алтын жөнүндө сөз укканда Кемелбек көп ишене берген жок. Бирок көңүл коюп, Айдарбек карыянын сөзүн угуп отурду. Болор болбос чөтөлүп, үнүн жасап алган Айдарбек карыя эшик жакты улам карап, сен аны бүгүн түнү алып келип колго тийгиз. Чоң атам Мамбет мага катуу эскерткен. Эгер менин көзүм өтүп кетсе, бул алтынды өтө кыйналган убагыңда пайдалан деп. Мына эми, азыр аны сага айтып жатканымдын себеби сенден башка ишене турган эч кимим жок. Бул бир. Экинчиден, ал үңкүргө мен басып бара албайм. Баарын текши ойлоп, акыры ушул ойго такалдым. Сенден сураныч. Ал жөнүндө эч кимге айтпа. Бар эми, сен ал үңкүргө азыр жөнө, деп үңкүр таштын кайсы жеринде алтын катылганын толук түшүндүрүп берди. Кемелбек алтындын чын эле бар экенине качан Айдарбек карыя алтындын катылган жерин толук түшүндүрүп берген соң гана ишенди. Айдарбек карыя Кемелбек үйдөн чыгып кетерде колун кысып, Кемелбек, каткан сырымды сага гана айттым. Убадага туруп аманатымды аткар. Сенин эмгегиңди актап, сага дагы үрүшүң тиет, деди. Кары кишинин жалдырап, өтүнүч менен айткан сөзүнө Кемелбек башын ийкеп, андан кабатыр болбоңуз. Мен аз күндө аскерге кетем. Мага деле байлыктын кереги жок. Аскерге барып келген болсом, сөз башка эле. Аманатын аткаруу адамдык парыз деп Айдарбек карыяга ишеничтүү сөз айтып, ичке суунун ичиндеги үңкүр ташты көздөй бышты чыкма Айдарбек карыянын жерди атын минип жөнөдү. Бул убакта шашки убак эле. Кемелбек үңкүр ташка чейин ат менен бара албайт болчу. 50 метрдей бери жактагы караганга жерде быштыны байлап, өзү жөө барды да, адам сойлоп кире тургандай Кудум мүрзөнүн казанагындай тешиктен сойлоп кирип, кол фонарикти күйгүзүп,
ичкери 5 метрдей сойлоп кирип, чоң таштын капталындагы кирпичке окшош жалпак ташты алды да Айдарбек карыя айткан жарым метрге жетпей чуңкурдан тулуп баштыкты колун сыйпалап алып чыкты. Ал баштыкты тапканга чейин жүрөгү түшүп, калдастаган эле өзүнчө бир сабак кеп. Анткени алтынга атылган жерде жылаан болот деп укканы дагы бар эле. Өтө сак, эки жакты элеңдеп, башты колуна тийгенде сырт түгөздөй шашыла сойлоп жөнөдү. Ушунчалык калдастаган Кемелбек сыртка чыгып, өтө тыкааттык менен байланган баштыктын ичин ачып, андагы алтынды көргөндө көзү жайнай түштү. Биринчи жолу алтынды колуна кармаган Кемелбектин ошондо ою бузулду да, баштыктагы алтындан алып өзүнчө катып койгусу келди. Бирок Айдарбек карыянын суранычын, аманатын толук аткарайын. Бул алтындын азыр мага канча кереги бар деп, баштыкты койнуна салып айланага кылдат көз жүгүртүп, ылдый түшүп келди да атка минип айылды көздөй жөнөдү. Нурлан сүйлөшүлгөн сөз боюнча айтылган күнү коргол барбайын деп, Кемелбек айткан дарыларга кошуп абакка керек чылым, чай өңдүүлөрдү алды да, табышмактуу жолугушуунун түйүнүн чечмекке абакты көздөй бет алды. Качан гана жолугушчу жерге келгенде эстеди. Кошунасы Бурманын жазган катын алдымбы деп. Айтмакчы, жашы 40ка таяп калган Бурма күйөөсү менен ажырашып кеткен. Күйөөсү төрөбөйсүң деп кетирип жибергенине 2 жылдын жүзү болду. Сиңдиси менен бир турат. Учурда тикмечи аялдардын катарын толуктап, менчик ишканада иштейт. Кемелбек жөнүндө Нурландан уккан. Келиштире кат жазып сүрөтүн кошо берген. Алактап колун төш чөнтөгүнө салган Нурлан Бурманын жазган каты жанында экенин билгенде өх деп үшкүрүп алды. Качан Кемелбек байке жолугушууга келгенде ыңгайын келтирип берем деп ойлоду. Адатынча жолугушуу үчүн керектүү кагазды толтуруп, Кемелбекти чакырткан Нурлан оор дем алып, бер жактагы отургучка отуруп, убакытты өткөрүү үчүн дарыканадан сатып алган дарынын кагазына көз жүгүрттү. Чакырткан адамы келиш үчүн кеминде жарым саат убакыт керек. Бирөөнү күтүп атканда убакыт өтпөй калат эмеспи? Анын сыңары Нурлан башкалар сыяктуу бирөөнү күткөндү жаман көрөт. Баардан дагы абакта жатканда тахмин аны канча күттү. Абакта жаткан убагынын көбүн күтүү менен өткөрдү. Өз ою менен алек болуп турганда түрмөнүн темир эшиктери шарак-шарак ачылганы Нурландын оюн бөлүп жиберди. Ичкериден келген Кемелбек Нурланды кучактап өп, "Рас келбедиңби? Сени көргөндө көңүлүм ачылат" деп сүйлөнүп Нурланга тегилди. Нурлан сөз кезеги келгенде, "Убакыт өтүп кетелекте негизги суроого өтөлү. Мына сиздин айткандарыңыз. Буларды болсо сизге атайын арнап алып келдим" деп колундагы пакетти берди. Кемелбек: "Рахмат, Нурлан. Өзүң айткандай убакыттар. Негизги сөзгө өтөлү. Кечээ мен надзиратель менен сүйлөшсөм, 2000 акш долларын берсең сени бошотом деди. Мен эми бул жактан чыкканда кайда барат элем? Аны коюп сен менин айткандарыма көнүп, мен айткан буюмду таап керегиңе жарат." Бир кезде Айдарбек карыя мага жакшы 80ге таяп, карлыкка моюн сунган кезинде айтты эле. "Эми ошол сөздү мен сага айтайын. Айдарбек карыя айткандай, менин сенден башка ишенерим жок" деп Айдарбек карыя берген алтын жөнүндө айтты да, анын кайсы жерде катылганын дагы сүрөттөп айтып, кагазга чийип берди. Нурлан табышмактуу айтылган сырдын түйүнү каякта жатканын билгенде көзү алая түштү. Аңгыча көзгө комсоо көрүнгөн 2 солдат даяр болуп, убакыт бүттү дегенде Кемелбек: "Нурлан, калганын өзүң билип, ойлонуп иш кыл" деди. Нурлан башын ийкеп: "Өзүңүз дагы ден соолугуңузга караңыз. ИИ баса меңиз. Сизге бир келин кат берген эле. Сиз менен таанышам деген ойдо. Сүрөтү да бар" деп Бурма берген катты Кемелбекке сунду. Кемелбек катты колуна алганда келиндин өзүнө жолугуп аткансып, колу кадимкидей калтырап кетти. Ушул жерден Кемелбектин оюна дароо аял затынын касиетинин таасирин байкады. Кемелбек ичке суудан келген убакта айлана күүгүм тартып калган эле. Тынчы кете кабатырлана, Айдарбек карыя ички сырын эч кимге билгизбей, тымызын жол карап күткөн. Кемелбектин караанын издеп 2-3 мертебе жол карап келди. Күз мезгилинин муздак шамалынан желп-желп эткен чепкенинин этеги Айдарбек карыянын өтө зарыл кишини күтүп атканынан белги бергенсеп, канча кымтыланса да ээ бербеди. Санасы менен алпурушкан Айдарбек карыя Кемелбек кечиккен сайын өзүн өзү тилдеп, "Бекер кылдым. Каап ушундай өз жанымдан жаралган бала болгондо эмне" деп өзүнчө кобуранып да калды. Көңүлү суз тарткан Айдарбек карыя өзүнүн өткөн өмүрүнө кылчайып, ушул жашка келгени бир келген жашоодон эч кыйналбай, бардар жашоодо жашаганы менен баары жетишип туруп, балалуу болбогону тузу кем даамдай таасир берди. Ооба, бой жетип, жашоону түшүнүү үчүн Айдарбек аксакал эмнени гана жасабады. Эл минбеген машина минди,
келиштире там салды. Бир айылдын эсеп чотун колуна алып, чамгарактап жакшы эле көптү. Тутамдап акча чапчып, тымызында аял алды. Бирок аны эч ким билген жок. Эми минтип карылык желкеден алганда, гүлгүндөгөн союз кулап, малдын баары менчигине тарап, короо толо койдун баасы текейден арзан болуп, жашоонун кунары кайтты. Элдин пейили бузулганы баягы барчылыктын берекеси кайтып, кородогу койлору котурдан кырылып, бодомалдары эки аяктуу жана төрт аяктуу бөрүлөрдүн жеми болуп, кедейчиликтин белгиси келгени чийки май жегенсип, жүзүн муздактык ээлеп, андан дагы ден соолугу начарлаганда эми эсептешчү кез келди го деп бир кезде катылган алтын жөнүндө бир топ ойлонду. Анан акыры баарына көз жүгүртүп, өмүрүнүн акыркы күндөрүндө алтындын пайдасын көрчү кез келди деген ойго такалып, эч кимге айтпаган сырын жарыкка чыгарып, Кемелбекке айтты. Кемелбекке айтканы менен баары бир жаны тынбай жол карап жүргөнү, анын ички сезими жан дүйнөсүндө тынчтык бербей ойлогондун үстүндө болду. Бир убакта кемпири көңүлү соз: "Ай абышка, сага эмне болгон? Сырттагы эрин күткөн жаш келиндей жолдон көзүңдү албай калыпсың го. Деги кимди күтүп атасың? Баятан бери тегирменге бир эмес 5 жолу барып келет элең го. Кечинде чайга жеткидей эле нан турат, камыр журуп коет элем." Кемпиринин үнүн уккан Айдарбек: Кемпир, сени качан бир нерседен кем кылдым? Буйруса бүгүн эмес, эртең үйдө баары болот. Ага чейин тилиңди тишиңе катып, унчукпай отура турчу", деди ачуусу келгенин билдирип. Кемпири Айдарбек карыянын жоругун 5 колундай билет. Андыктан ашыкча сөз сүйлөгөндөн алыс болуп, унчукпай калды. Ылдыйкы көчөнүн имеришинен бери бурулган атчан адамдын караанын көргөн Айдарбек карыя: "Кел атат кемпир. Буйруса иш оңунда. Бир келген жашоонун аягына дагы чекит койчу кез келип баратканда, күчтүүлөп тамак ичип, ден соолугубуздун камын көрөлү. Керек болсо өлүмтүгүбүзгө дагы көрүп, мал алып койбосок, кашка уй менен жерде бышты эмнеге жетет", деп кубанды. Айжан абышкасынын айткан сөздөрүн угуп: "Эмне эле деп атасың абышка? Бизде кайдагы акча? Анын баарын алганга тим эле катып койгон кенчиң бардай сүйлөйсүң да." Аңгыча желе жүрүш менен бастырган жерде бышты менен Кемелбек жетип келип калды. Утурлай басып, Айдарбек карыя: "Таптыңбы?" деп шашкалактап сурап жиберди. Имерилиштен Айдарбек карыянын караанын көргөн Кемелбек анын тынчсыздана күтүп турганын билип, аттын жүрүшүн ылдамдаткан. Карыянын берген суроосуна Кемелбек эч шашылбай, бир гана ооз сөз менен "ооба" деп койду. Ушул эле сөздү күтүп тургансып, Айдарбек карыя күлүмсүрөгөн түр менен: "Анда атты ичкери кирип байлада, алып келгениңди үйгө алып кел. Кемпир, сен чайыңды даярда. Буйруса иш оңунда", деп ала булут каптаган асманга көз жүгүртө: "Мунуңу да тобо", деп өзүнчө кобуранып алды. Кемелбек хатага кирип алгач эле Нурлан берген катка көз жүгүрттү. Ооба, шурудай тизилген аял затынын кол жазмасын көргөндө Кемелбектин жүрөгү лакылдап, суроо берген хлебаштарына дагы жооп бербестен, ак кагазга көзүн кадап, алгач бурманын сүрөтүнө көз жүгүрттү. Көздөрү бакыракай, өңдүү түстүү келинди көргөндө Кемелбек ага үйлөнүп аткансып, апкарып кетти да сүрөттүн сыртын карады. Артында бурмадан Кемелбекке эстелик үчүн деген сөздү окуп, өзүнчө таң берди. "Мени көрмөк турсун тааныбаса, анан мага кат жазып сүрөт берген эмнесе? Бир мандеми бар болсо керек. Же Нурлан мен жөнүндө жакшы маалымат бергенби?" деп жазылган катка көз жүгүртүп чыгып, өзүнчө толкунданып алды. Ат тең дүйнө. Айтканга оңой болгону менен аял затына карата болгон сезим качан дүрт этип оталганда гана билинет беле. Аялынын жосунсуз жоругу менен түрмө даамын таткан Кемелбек бир кезде айткан эле го: "Аял затын карамак турсун, көңүлүмдү дагы бурбайм" деп. Эми минтип ошол бир кезде айткан сөзүнүн өтөсүнө чыкпай, аял затына жолукканды кой. Кат алганда эле ушунча толкунданган Кемелбек калем сапты колуна алып, ак кагазга кат жазууга отурду. Бурманын жазган каты Кемелбекти ушунчалык ойго салып, жашоодон үмүтүн үзүп койгон сезимин четке кагып, таттуу кыялдарга батырды. Алгач эмне деп жазууну билбей, бир топко отурган Кемелбек акыры кат жазууну төмөнгүчө баштады. "Салам кат. Кымбаттуу Бурма, мен сенин жазган катыңды алдым. Мен сага ыраазымын. Анткени сен мага карата болгон сезимиңди козгоп, аз да болсо демиме дем кошуп, абактап өтүп жаткан жашоомо өз деңгээлиңде бурулуш жасадың. Эми мен сени жана Нурланды караан тутуп жашайм. Анткени менин волияда эч кимим жок. Мен жөнүндө Нурландан толук маалымат алган чыгарсың. Өзүм жөнүндө жазбай деле койгонум оң. Бирок мени өйгөн маселе мөөнөтүмдүн узактыгы. Эгер сенин убактың болсо, мага жолугуп кет. Көзмө көз сүйлөшкөнгө эмне жетсин? Айтмакчы,
Мен сенин сүрөтүңдү көрүп эле жүрөгүмө жакын кабыл алдым көрүнөт. Сенин катыңды алганы оюмдун баары сен болуп калдың. Рахмат сага, өзүң жөнүндө кенен жазып маалымат берипсиң. Азыр сенин катыңды кайра окугандан тажабай турган кезим. Анткени аял заты эркектердин мээримине муктаж болгондой эле, эркектер дагы аял затынан мээримдүүлүктү күтөрүн эми гана билип олтурам. Сенден дагы суранам. Убактыңды бөлүп келип жолугуп кет. Сөз соңунда кечирим сурайм. Дароо эле сиз деп айтпай, сен көткөнүмө. Анткени сиз деп айтканга караганда, сен деп айткан сөз жакындыкты тартуулайт деп ойлойм. Анда сени чыдамым менен күткөн Кемелбек. Кемелбек катты жазып болуп, дагы бир сыйра окуп чыгып, аяр бүктөп конвертке салып, бурманын дарегин жазып, почта яшигине салып, оор үшкүрүп, хатасын көздөй басты. Кемелбек айткан дарек боюнча Нурлан 2 күндөн кийин жолго чыкты. Жол итабар алыс. Кеминде жеңил машина менен жарым күндүк жол. Эртең менен эрте жаңы автобекеттен таксиге отурган Нурлан күлүк кыялдарга жетелене, машинанын магнитофонунан чыккан музыкага көңүл бурбастан алыска карлуу тоолорго көз жүгүртө. Кемелбек айткан алтынды кантип пайдаланып, аны кандай жол менен акчага алмашсам болот деп 2 күндөн бери мээсин эзген ойго такалды. Айланага тегиз нурун чачкан күн улам көтөрүлгөн сайын үп тартып, ысык илеп уруп, машинанын терезелерин саал ачып койду. Абакка барып келген Нурлан сөзгө сараң болуп, көп сүйлөбөйт. Өзүнө берилген суроого гана кыска жооп берип коет. Машинанын айдоочусу 2 жолу сөзгө тартып суроо берди эле. Нурлан кыска жооп берип койду да, терезе жакты карап, өз ою менен алек болду. Күн шашкеден оогон убакта Нурлан Кемелбек айткан айылга келди да, анын жакын досу Жаңыбайдын үйүн сураштырып тапты. Кара тору, орто бойлуу, бакылдап сүйлөгөн Жаңыбай Нурланды жылуу жүз менен кабыл алып, жан ала калбай Кемелбектин ал-абалын сурады. Нурлан адатынча кыска жооп берип, анан негизги сөзгө өттү. Жаңыбай байке, колуңуздан келсе, эртең мага аттап бериңиз. Мен ичке сууга барып келишим керек, деп сөзүнүн аягын туюк бүтүрдү. Жаңыбай Нурландан такып сурагандан тартынып, атта болот, бирок канча убакытта келесиң? Деди. Нурлан дагы өзүн токтоо кармап, ашып кетсе 3-4 саатта эле келип калам. Меңиз бул акчаны алып коюңуз. Аттын акысы, деп 200 сом сунду. Мындайды күтпөгөн Жаңыбай, кантет, ошол кантип болсун. Кемелбек досум үчүн мен кантип аттап бербей калайын, деп Нурлан сунган акчаны албай койду. Эртеси убакыт бешим намазына жакындаганда Нурлан Жаңыбайдын асы чыкма карала атын минип, ичке сууну көздөй багыт алды. Ичке суунун ичиндеги үңкүр таш жөнүндө толук чиймесин алган Нурлан карала ат менен 2 саатка чукул убакытта көздөгөн жерге келип, анча бийик эмес тоонун боорундагы оозу кичинекей үңкүрдү көрдү да, Кемелбек айткан үңкүрдү тапканына сүйүнө, тоо беттеп атты бастырып жөнөдү. Көкүрөгүнөн тер чыккан карагер ат улам өйдөлөгөн сайын токтоп дем алып, анан жүткүнө басып алдыга жылып баратты. Кемелбек айткан үңкүр ташка жетпеген караганга жеткенде Нурлан аттан түшүп, белин бошотту да атты байлап, айланага тегиз көз жүгүртүп 5-10 мүнөттөй отурду. Кудум бир кездеги Кемелбектей аяр басып өйдө жылды. Айдарбек ичкери киргенде кемпирине, кемпир, сен сыртка чыгып 2 жакты аяр карап турчу, үйгө эч кимди киргизбей. Сырыңды аялга айтпа деген сөз бар эмеспи? Анын сыңары сен Кемелбек экөөбүздүн сырыбызды билбей эле кой. Бирок ичиңден жаман ой ойлоба. Биз эч кандай уурулук кылган жокпуз. Эң негизгиси ириде кеп кылган сөзүм өтөсүнө чыкса болгону, деди. Айжан экөөнү шектүү карап, ушка, ушунча жыл чогуу жашап, жакшы эле жүрдүк. Эми минтип карыганда бири-бирибизден сыр жашырып калдыкпы? Ушул жашка келип сени сатып кетсем, анда эмне болот? Мына пайгамбар жашындай убакыт бирге жашадык. Сени тике карап уруштумбу? Адам көңүлү гүлдөй назик экенин эсиңден чыгарба, деп сүйлөнүмүш болду. Айдарбек карыя кемпиринин сөзүнө эч нерсе деп үн катпай, бир ооз гана, кемпир, сыртты карап тур деп этимби? Айткан сөзгө көн, деди. Айжан байбиче күбүрүнө сыртка чыкканда Кемелбекке, эшикти ичинен илип койчу, бирөө жарым кирип келбесин, деди. Кемелбек калың зымдан жасалган илгичти илип, бери басканда, толугу менен бар бекен, деп сурап жиберди. Кемелбек токто, билбейм, ал турсун баштыкты алып эле карабастан бери жылдым, деп баштыкты Айдарбек карыяга сунду. Айдарбек карыя көзгө тааныш баштыкты колго алып, канча атамдан бери колдон колго өтүп келе жатат, деп сүйлөнүп, баштыкты ачып көрүп, көз болжолу менен байкады толук экенин. Экөө кеминде жарым сааттай убакыт кеңешишти да,
өздөрүнө жетишинче алышып, калганын кайра ордуна жеткирип коюш керек деп бир чечимге келишти. Ал Турсун бул жөнүндө эч кимге айтпаганга дагы убадалашып, антташты. Ойлоп көрөлүчү, 1 грамм эле алтындын баасы канча? Айдарбек карыя оор үшкүрүнүп, Кемелбек, эми сен кайра артка жөнө. Чай ичип алып, калган алтынды кайра ордуна алып барып кой. Алтындын азгырыгы жаман. Эгер менин көзүм өтүп кетсе, катуу кыйналганыңда гана пайдалан. Болбосо ордунда жата берсин, деп өтүнүч менен суранды. Кемелбек карыянын сөзүнөн чыга албай башын ийкеп, макул, бирок алтынды эртең жарыкта эле алып барайынчы. Болбосо караңгыда эмне болуп кетет, деп сөзүнүн аягына чыкпай токтоду. Айдарбек карыя күлүмсүрөп, мейли, кел анда баштыкта. Эртеңкиге чейин мен катып коеюн. Тиги кемпир дагы билбесин. Баса, сен эртең менен эртеге, түштөн кийин шаарга барып, алтынды акчага айырбаштап келели. Өзүң көрүп турасың. Сенден башка ишенер кишим жок экенин. Болбосо баары башкача болбойт беле. Кемелбек сөзүнүн төркүнүндө дароо түшүнүп, макул, эртең менен күн чыга электе келем. Буйрса түшкө жетпей эле келип калам. Ал жагынан камсанабаңыз, деди. Ошентип эртеси эртең менен күн чыга электе келген Кемелбек Айдарбек карыя берген баштыкты коюн чөнтөгүнө салып, тоону көздөй баратып, Айдарбек карыя өзүнө берген алтынды кайра баштыкка салып койду. Мага эмне кереги бар? Өзүм армияга кеткени жатсам деп ойлоп, шашкыга чейин алтын салынган баштыкты ордуна алып барып катып кайра келип калды. Бул жолу Айдарбек карыя Кемелбекти дагы чыдамсыздана күтүп жаткан. Анткени жанындагы алтынды жалгыз барып алмаштыргандан жазганып турган эле. Кемелбек күн тоонун башынан жаңыдан кылыйганда алтын катылган үңкүр таштын жанында болду. Алтынды үңкүр таштын ичине кирип кайсы жерден алса, дагы ошол жерге мурдагы жаткан калыбында жаткырып, үстүн билинбегендей кылып таш менен бастырып коюп, кайра артка тартты. Өзүнүн ою менен алек боло, эртең мененки сыдырым соккон жерге азыраак чыйрыга, кийген шырмалынын топчусун топчулап, алыскы тоолорго көз чаптыра, аз күндө силерди таштап, алыс жака жөнөйм, өз милдетимди өтөө үчүн деп кооранып алды. Ооба, ал кезде аскерге барып келген балдардын бааркы укмуш эле го. Мектепти бүткөн балдар аскерге барам деп дегдеп, аскерге жөнөөчү убакытты чыдамсыздана күтүшчү эмес беле. Кемелбек дагы катуу кыялдын кучагына сүңгүп кирип, аттын желе жүрүш кыймылы менен жалгыз аяк жолдо келатканда, алдынан айылдын аркы башында жашаган Нуркалый аксакал жолугуп, Кемелбектин саламын алик ала, Кемелбек, таң атпай кайдан келе жатасың? Деп суроо салды. Кемелбек бир азга буйдала түшүп, тиги кокту жактан эле жок издеп, демиш болду да, дагы башка суроо бербесе экен деп ойлоп жиберди. Анткени калпы чыгып калары турган иш эмеспи? Нуркалый аксакал Кемелбектин оюн билгенсип, сөздү башка нукка бурду. Кемелбек, сени аз күндө аскерге кетет деп уктум. Ушул чынбы? Деди. Кемелбек башын ийкеп, ооба, убакыт келип жетти. Эл сыяктуу өзүмдүн милдетимди аткарып келбесем болбойт го, деп бул жолу берилген суроого көңүлдүү жооп берди. Нуркалый аксакал күлүмсүрөгөн калыбында, ошент, эр жигиттин милдети мекенди корго. Мына мен дагы согушка катышып, денемден жарат алып келген элем. Андай согушту силер көрбөгүлө. Бар эми бара кой. Сени Айдарбек карыя эшигинин алдында күтүп турат. Тез бар, кары кишини күттүрбөй, деп атына сылай камчы салып, жүрүшүн улантты. Бурма Кемелбектин жазган катын алып бир топко чейин толкунданды. Анан кантсин, кыз кезинде жигиттерден далай эле жолу каталган. Ошол жаш кезин эстеп алды. Кемелбектин жазган катын окугандан тажабай, кайра окуду. Көңүлү алып учуп, Кемелбекти көрбөсө дагы аны ойлоп, таттуу кыялдын кучагына батып, сүйүү жөнүндөгү ырлардан ырдап, көңүлү көтөрүлдү. Ал Турсун Кемелбек менен жолугуп сүйлөшүүнү эңсеп, анын жазган катына жооп жазып, кантип жолугуунун жолун сураганды унуткан жок. Ооба, Бурма биринчи күйөөсүнөн төрөгөн жок. Балалуу болсом дегенде ак эткенден так эткен Бурма эмне деген гана ырым-жырымдарды жасабады. Бирок этеги канаган жок. Акыры кыз тийген күйөөсү менен сый гана ажырашып тынды. Төрөбөгөнү үчүн өзүн күнөөлүү сезип, акыркы күндөрү жүдөп дагы кеткен. Бирок жүрөгүнүн түпкүрүндө кандайдыр бир үмүттүн учкуну өчпөдү. Качан Нурландан Кемелбек жөнүндө укканда, аны менен таанышып көргүсү келди. Балким андан бала төрөп калсам, ажып эмес, төрөбөсөм дагы аны менен бир түтүн булатып, этегин кармап оокат кылайын деген ойго жетеленди. Анан акыры кат жазып, Кемелбек менен таанышып көрүүнү туура тапты да, Нурландан катын берип жиберди. Андан Кемелбек кат алган соң экинчи катты жазып, анын жообун сүйгөнүнөн күткөн адамдай чыдамы менен күттү. Ооба, эгер баам салып карап көрсөк, жаш кабы, кары кабы,
сүйүү бирдей келет белем. Бурма чыдамы кете кат күткөнүн ушундан билсек болот. Жумуштан келген соң кечинде дайыма мага кат келген жокпу деп сураган адатка айланды. Муну байкаган сиңдиси: "Эже, сизге кимден кат келет эле? Эмнегедир кийинки убакта кат сураганыңыз көп болуп кетти" дегенде гана Бурма ашыкча кетип баратканын билди. Эгер сиңдиси минтип айтпаганда кат келдиби деп сураганын койбойт эле. Эртең менен жумушка барганы даярданып атып, радиодон гороскоп укканды адатка айландырды. Анткени кээде радиодон айткан гороскоп туура дагы чыгып калган убактар болгон. Андыктан ага ишенип алган. Күнгө бейшембеле сааттын жебеси 7-ни көргөзгөндө Бурма адатынча жылуу төшөктөн туруп, сыртка чыгып, таза абадан жутуп, 5-10 мүнөт ары бери басып келди да, жуунуп таңкыны аргып отуруп атып, радиону бурады. Бул убакта дайыма радиодон гороскоп айтчу. Супери жылдызы үчүн бүгүнкү күн жакшы болот, жакшы кабар күтүлөт деген сөздү укканда Бурманын оюна дароо Кемелбек кирди. Андан башка ким кирмегиле. Радиодон уккан сөздү жүрөгүнө жакын кабыл алган Бурма кечинде иштен келип эле дароо мага кат келген жокпу деп сурады. Ушул эле суроону күтүп тургансып сиңдиси: "Келди. Келгенде дагы жигитиңизден келген го. Эркек баланын кол жазмасы экен" деди. Бурма катты колуна алып эле ичкери кирип, шашыла катты ачып, бир сыйра окуп чыкты. Бул жолу Кемелбек баштагыдан дагы көркөмдөп жазган эле. Андан дагы сүйүү темасына көбүрөөк басым жасап, ырдагы жазып жибергенин окуган Бурма бир орунга отура албай калды. "Ишемби күнү кел, мен сени күтөм. Ал күнгө мен сүйлөшүп койдум. Сени менен свиданиям бар" деп паспортуңду ала кел деген сөздү окуган Бурманын сүйүнүчүндө чек жок эле. Тымызын сыр бербегени менен астыртан даярдана баштады. Жаңы жылда кийген кымбат баалуу көйнөгүмдү кийип, чачымды химияга берип, анан азыраак белек дагы алып алайын деп ойлогон Бурма ишемби күндүн келишин күттү. Хаял заты. Билинбегендер менен сылаң короз келишет эмеспи? Кемелбек Бурманын кийген кийимине деле көңүл бурбайт эле. Чын-чынына келгенде майда эркектер гана аялдардын кийиминин арзан кымбатына көңүл бурбаса, ичинде кири жок жоомарт эркектерди аялдардын кийимдери кызыктырбайт. Алардын өздөрү табият берген турпаты көп кызыктырарын таңазар алышпайт. Андайда айткандай Кемелбек Бурманын 2 күн даярдаган кийимине, чачына, боенгонуна көңүл бурган жок. Анын табигат берген келбетине гана баам салды. Анткени ошол учурда Бурманын жасанганы эмес, өзү кызыктырган эле. Убадалашкан күнү Бурма кийинип, болушунча боенуп, абактын астанасын аттаганда Кемелбек аны утурлай басып, жолукчу жерден күтүп калды. Буга чейин Кемелбек эмне деген гана кыялдарга чөмүлбөдү. Бурмадан экинчи жолу каталганда көңүлү алдагайда көтөрүлүп, түрмөдө жатса да өзүн бактылуу сезип, жашоо көзүнө кызык көрүнүп, али көрө элек Бурма менен бирге жашап аткан күндү элестетип, ал турсун экөө балалуу болгонго чейин кыялданып жиберди. Ооба, бир кезде Бурмадан катала электе өзүн таштап, ал турсун өзүнүн өлүмүн эле күтүп калбады беле. Эми менин эч кимге керегим жок, мага дагы эч кимдин кереги жок деп, эмиче өзгөчө Бурмадан экинчи жолу каталгандан бери 180 градуска бурулуш жасап, сакал мурутун алып, өз боюна карап, көңүлү көтөрүлүп, баштагыдай чылым көп чеккенин дагы токтотту. Күнүгө 2 маал Бурманын жазган катын окуганды адатка айландырды. Үмүтү жанды келечектен. Анан эмне кылат? Абакка түшкөнүнө 5 жыл болду. Бир да адам абалын сурап келгенге жараган жок. Анан минтип Кылыбашы Нурландын пайдасы чоң тийди. Өкүнүч жана дембедем соргон чылымдын күчү бир топ эле дем солугун жеди. Аны Кемелбек тана албайт. Көптөгөн китептерди окуду. Ал турсун шахматты дагы жакшы ойнойт. Жүрөгүнүн түпкүрүнөн сезген келечегинин алдыда экенин, бирок ага көп маани берген эмес. Жолугушчу убакытты белгилеп, Бурмага кат жазганы бүт дите Бурмада болуп калды. Таттуу кыялга баткан убактысы көп болду. Анча-мынча зектерге кадыр баркы бар. Көбү эстенишет жана сыйлашат. Анткени Кемелбек дайыма калыстыктан тайбай, түз сүйлөгөнү менен кадырлуу болду. Бир жолу 2 бала мушташып кетип разборка болгондо, Кемелбек тиги 2 баланын бири өзүн авторитет сезип жүргөнүнө карабай, берки баланы жактап, күнөөлүү ким экенин далилдеп бергенде, зектердин билермандарын жана Кылыбаштарынын алдында зоболосу көтөрүлө түшкөн. Ошол окуядан кийин дайыма разборкага катышып, иштин оң жагына чечилишине көмөк көрсөтүп келет. Чындыгында темир тордун артындагылар бир сүйлөгөн жана калыс адамды сыйлашат эмеспи? Ал эми башаламан жашоодо оозу кыйшык болсо да байдын уулу сүйлөсүн дегендей, байлыгы бар адамдын сөзү чоң.
туурабы туура эмеспи? Кошоматчылар коштоп кетишет. Ал эми зонада андай эмес. Бир эмес 1000 бай болсо дагы тигилердин закону калыстыктан тайбо. Алардын дагы соту бар. Соту кандай чечсе ошондой аткарылат. Андыктан ашыкча сөз сүйлөбөй өздөрүн бир калыпта алып жүрүшөт. Ошондуктан аларда тартип күчтүү. Эгер менттерди бир эле ооз сөз менен мактап койду, болду. Алар менттерди кызылдар деп душманындай көрүшөт. Кемелбек түрмөнүн законун 5 колундай билет. Ошончо кишиден сүрдөбөй, тартынбай сүйлөп, көнгөн Кемелбек жолугушчу убак жакындаган сайын денесин майда калтырак басып, бир орунга отура албай, өзүнчө эле толкунданып, хлеб аштарына сыр алдырып койду. Ушул убакта билди аял затынын аруулугун жана бийиктигин. Өмүрү жасанбаган Кемелбек эртең менен эрте туруп, күзгүгө улам каранып, сакалын таза алып, бут кийиминен бери тазалап, өзүнчө эле бушайман болуп жүрдү. Бул жолугушууга эки адамдын эмгеги өтө зор деп айтсак дагы жарашат. Анткени Бурмадагы Кемелбектен кем эмес даярдык көрдү. Экөөнүн тең бири-бирин көргөнгө куштарлыгы артып, жолугушчу убакты чыдамдары кете күткөндөрү менен күткөн убакыт келип жеткенде экөө тең сүрдөп, ыңгайсыз абалда калышты. Жолугушчу убакка жарым саат калганда эле Кемелбек Бурманы күткөнү жолугушчу жерге келип турду да өзүн бактылуу сезип кетти. Анан эмне кылат? Көрсө Кемелбек ушул жашка чыкканы аял затын күткөн эркекке таандык жакшы сапат экенин билбептир. Дегеним, Кемелбек бирөөнү күткөндү ушунчалык жаман көрөт башынан. Бул жолу Бурманы бир күн кечке болсо дагы күткөнгө даяр эле. Ал турсун айта турган сөздөрүн камдап, аны жакшылап сөзгө тартууну эң негизги планга киргизип койду. Анан дагы аял затын эңсө сезими дагы күч алып, Бурмага бат-бат келип тур деп айтууну дагы дилинен чыгарбоону ойлоду. Эх, жашоо. Айтканга оңой болгону менен аял затынын билгизбеген касиети бар белем. Сааттын жебеси жылган сайын Кемелбектин жүрөгү бат-бат согуп, трибунага чыгып сүйлөшүдөй, кандайсың Бурма деп сөздү ичинен улам кайталап да алды. Анткени эң биринчи айта турган сөзү ушул эле да. Аңгыча убакыт келип жетип, Кемелбектин күткөн адамы Бурма келип, астананы аттап киргенде эле экөөнүн көздөрү бири-бирине чагылыша түштү. Алгач Бурма андан көзүн тартып алды. Анткени Кемелбектин курч сөздөрүнө туруштук бере алган жок. Кемелбек алгач камдап алган сөздү айтты. Бул жолу Кемелбектин үнү каргылданып, сүрдөгөнү өзүнө дагы билинип турду. Бурма башын ийкеп, үнүн жапыз чыгарып, "Жакшы, өзүңүз кандайсыз?" деди. Экөөнүн ортосундагы аралык жакындаганда Кемелбек эркек адам менен учурашып жаткансып, колун сунуп жиберди. Бул жерден дагы ката кетиргенин өзү баамдады. Бурма колун сунганда, анын аппак назик колун кармаганда Кемелбектин денеси дүркүрөп кетти. Канча болду? Аял затынын колун кармамак турсун жакын жерден көрбөгөнүнө. Экөө атайын жасалган орундукка отурушканда Кемелбек «Бурма, иштериң кандай?» деди. Бир аз үйрө алша түшкөнгөбү Бурма өзүн эркин сезип, «Жакшы, өзүңүздүн ден соолугуңуз жакшыбы?» деп сурап, Кемелбекти караганда экөөнүн көздөрү дагы чагылыша түшүп, экөө эч үнсөзсүз көздөрү менен сүйлөшкөнгө өтүштү. Ошол тиктешүүдөн экөө тең бири-бирине жаккандарын билдиришти. Андан ары сөз уланып, бат эле тил табышкан көп сөздөрдү сүйлөшүштү. Андасанда Кемелбек Бурманы күлдүргөнгө дагы үлгүрдү. Ошондо Бурманын назик күлгөнү, сүйлөгөнү бөөт турпаты менен Кемелбекке жагып, өзүнө арбап баратты. Эки жашка тоскоол болбой токтобогон убакыт жок дегенде ошол убакта бир аз аярылап турса эмне? Улам саатты караган Кемелбек дубалда илинип турган саатты сындырып алгысы келди. Демейде өтпөгөн убакыт эмне мынча тез өткөнүнө өкүнө, Бурманы жанынан кетиргиси келбей, аны көзү менен дагы, сөзү менен дагы өзүнө арбап, не бир түркүн таттуу сөздөрдү айтканга үлгүрдү. Эмнегедир сөзмөр болуп кеткенине өзү дагы таң калды. Аңгыча эки солдаттын бири берки жактан 5 мүнөт убактыңар калды деп белги берди. Экөө тең ушул сөздү күткөн эмес эле. Бурмадагы Кемелбектин жанынан кеткиси келбей турганын көз карашынан жана сөзүнөн улам белгизип койду.